Жалал Абад шаарында курулушу башталып, бирок бүтө элек бир канча объектилер бар. Аягына чыга элек курулуштар кала тургундарынын нааразычылыгын жаратпай койбойт. Жакшы көңүл бурбай атышат го. Көңүл бурса эмне бир пасыр бүтүп койсо болот да. Жакшы эле уруп келет да, анан кийин калып кетет, дагы кайра чукуйт, кайра эле оңдоп, кайра эле кылат. Ушуну эртерээк бүтүрүп, ушуларды дыкыр кылса ошо бүтөбү? Башталып аягына чыкпаган курулуштардын катарына шаардагы жолдор да кирет. Алсак, шаардын чок ортосундагы Жусупбек Бакиев көчөсүнүн узундугу 1100 метр, туурасы 14 метрге кеңейтилиши керек. Кеңейтүү иштери 2020 жылдын май айында башталып, ошол эле жылы октябрь айында аяктамак. Деген менен азыркы учурда дагы бул көчөнүн курулушу аягына чыга элек. Себептери алар бизге убактысынан өтүп кеткен себептерин айтып атышат. Ошол көрүнбөгөн жердин түбүндөгү коммуникациялардын чыкканына байланыштуу. Анан кийин ушул Жусуп Бакиевдин акыркы тарап Чехова жагындагы тарапка жакындаган убакта ал жерде ар кандай септиктер пайда болуп, ошолордон иш кармалып, кармалганынын себебинен кичине кечеңдешти. Бизге бирок алар сөз беришти. 1-июль айына чейин ушул көчөнү бизге бүтүрүп берип тапшырабыз деген сөзүн беришти. Ушул тапта Жалал Абад шаарында курулушу бүтө элек бир бала бакча, бир мектептин спорт залы, Жусупбек Бакиев менен Токтогул көчөсү жана бир тротуар бар. Бул курулуш иштерин аягына чыгаруу үчүн үстүбүздөгү жылы шаар бюджетинен 175 миллион сом каражат бөлүнгөн. Ошондой эле Жалал Абад шаарында жаңы базар салынуусу колго алынып, бул үчүн шаардагы эски тамеки заводу тандалган. Аны муниципалдык базарга айландыруу үчүн оңдоо түзөө иштерине 15 миллион 804 сом тендер жарыяланган. Ошол жерде ТТИ компания деген фирма утуп алып, ал жерде 10 миллион 500 миң сомго утуп алып, бүгүнкү күндө жумуштарын баштады. Ал эми ичиндеги стройканын ичиндеги сатуучулар отура турган жерлерде бүгүнкү тендерге жарыялаганбыз, бирок тендерден жеңүүчү андыктала элек. Ошол жерде 850 местага ылайыкташтырылган базар болот деген ойдобуз. Бүт шарттары менен болот ал жерде. Жакшы эле ушунчалыгына пока. Эми эртерээк бүтүп кетсе жакшы болот да. Жилиш бар. Мана даралар эки, мана көкөрүп этте келип Кудай калса салкын берип калат. Канча болду башталганда, эндигиче бүтпөйт. Конечно, неудобство да. Бүт эле бардак. Создает неудобство, я думаю, все. Кала мэриясы курулуштардын токтоп калуусун каражаттын жетишсиздиги менен байланыштырып, тез арада бүткөрүү иштери жүрөт дейт. Белгилей кетсек, Жалал Абад шаарынын бюджети жалпы 500 миллион сом. Анын басымдуу бөлүгү курулуш тармагына жумшалат. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.